Бактыгүл Низамова 20 жылдан бери саламаттык сактоо тармагында иштеп келет. Негизги маянасы 5000 сом болуп, ага стаж категориясы кошулуп, колуна 12000 сом алып келген. Былтыркы жылдан тартып дарыгерлердин айлыгы 50% жогорулады. Бул бир топ эле материалдык колдоо болгон. Азыр мен ушул айда 27 миң алдым. Бир кыйла эле мындай жакшы айлык көбөйүп калды. Мурун эчтеке жетчү эмес. Себеби деген барыш келишиң, тамагың, бала чака, биз деле өзүбүздүн бала үй бүлөлөрүбүз бар да. Булар менен катар кен казуучулар, кыймылсыз мүлк менен алектенгендердин да айлык маянасы жогорулады. Улуттук статистика комитетинин берген маалыматы боюнча 2021 жылы 2020 жылга салыштырмалуу эмгек акы 9% өскөн. 20 жылы январь ноябрда эсептелген орточо айлык эмгек акысы 19.662 сомду түздү. Кесиптик илимий жана техникалык ишмерликтер, кыймылсыз мүлк менен операциялар жана башка ишмерликтердин түрлөрүндө олуттуу жогорулаганы байкалды. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен экономика өскөнү байкалууда. Алсак, январь-декабрь мезгилине карата ички дүң продукция 721 миллиард сомду түзгөн. 2020 жылга салыштырмалуу 3,6%га көп. Ал эми 2021 жылы жашоо минимумунун эң жогорку наркы 6268 сомду түздү. 2020 жылга салыштырмалуу 910 сомго өскөн. Жашоо минимумунун наркынын көлөмү региондор боюнча айта кетсек, 2021 жылда эң жогорку жашоо минимум 6649 сомду түзүп, Жалал Абад облусунда, ал эми эң төмөнкүсү 5754 сомду түзүп, Талас облусунда байкалды. Азык-түлүк корзинасына кирген товарларга болгон баанын өсүшүнө байланыштуу жашоо минимуму да өсөт. Кыргызстандын товарларынын тышкы өз ара соодасынын көлөмү 2021 жылдын январь-ноябрына карата 6,3 миллиард АКШ долларын түздү. 2020 жылдын ушул мезгилдерине салыштырмалуу 21%га көбөйгөн. Анара Маметкадырова, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.